Атам көрбей қалған алтымыш. Атам жетпей қалған алтымыш. Атам азыр болғанда, атама болмок эле алтымыш. Кыйын турмуш болбогондо, убагында каражатым болгондо, балким мен эрте эрек ойлонгондо, атама балким болмок алтымыш. Азыр өзүң болгонуңда, маңдайымда көзүң болгонунда, төрдө чапан кийгизип кылмак элем чоң тойду алтымыш. Убакытты артка тартат элем, касиетиң колдо болгонунда, 55 жашыңа жылып барып, жаныңда карыш жылбай турат элем. Урсаң да кыйкырып качпайт элем, сөксөң да каяшаны айтпайт элем. Тер жыттанып кирде турсаң дагы, атаке өзүңдү боорума бекем кысат элем. Ошол күндү азыр мына көрүш үчүн мен бардыгын курмандыкка чалат элем. Эмнеге азыр мени ыйлатып, айтчы алтымыш, атамды өзүңө жеткирбей кеттиң экен. Тирилип жаныма азыр келсең, бүт мүлкүмдү өзүң үчүн аябастан 60 жаш тоюңду когоздоп туруп, купулуңа толгондой кылат белем. Төрүмө өзүңдү отургузуп, бут кийимиңди өзүм эле чечер элем. Биз үчүн көп баскан буттарыңды башыма өзүм эле коет элем. Кой балам деп бутуңду тартсаң да, кучактап буттарыңды өбөт элем. Барган жериң, атаке, бейиш болсун. Урпактарың эл ичинде чыгаан болсун. Алар менен өчпөй турган атың болсун. 60 жаш курагы, атаке, куттуу болсун.